Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду Курман айт майрамына карата 600 кой союп өлкөнүн 7 дубанына таратты. Союлган малдын 350-сү Сокулук районунда курбандыкка чалынды. Бул ыйык майрамда өткөндөргө Куран багышталып, соопчулук үчүн союлган эттер муктаж болгондорго, жетим жесирлерге берилет. Бүгүнкү күндө бизде Сокулук районунда Ассалам фонду тарабынан 300ден ашыгыраак 350дей койду курмандыкка чалып берип атышаттар. Алла Таалам булардын баардыгынын курмандыгын кабыл кылсын. Ошол эттер дагы ээсине жетсин. Элдер мусулмандар ошол майрамдап, ошол ысык эт жеп, жок дегенде маанайлары көтөрүлүп калсын. Ассалам фондунун башчысы Миңбаев Нурмухаммед таксырга дагы Алла Таала ден соолук берсин. Ушунча элди ойлоп, ушунча курманчылыкка себепчи болуп атат. Бул деле оңой жумуш эмес. Айтканга жеңил, бирок жасаган көп эле кишинин колунан келбейт да. Ошол иштерди жасап атыптыр. Алла Таала өзүнө ден соолук берсин. Муну менен катар шаардагы медреселер, карылар жана балдар үйлөрүнөн кой эттери жөнөтүлдү. Жайчыбек Бугбаев кайтаруу жана күзөтүү департаментинен келген. Бул аскер бөлүгүнө курбандыктан 3 кой эти берилди. Кызмат өтөп жүргөн жоокерлердин бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарына багышталып, Куран окулат. Ассалам фондуна биз ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин 7 дубандан келген жаш жоокерлерибиз бар бул жерде. Ошолордун да жакындары да өткөндөрү бар. Атына өткөн жоокерлерибиз бар. Ошолорго карата биз силерден кой алып барып, ошол жерден Куран окутуп, анан ошол жерден тамагын жасап таркатабыз ошол жерден. Ассалам фонду ишмердүүлүгүн баштагандан бери жыл сайын Курман айтта мал союп өлкө боюнча таратышат. Башкача айтканда, Алла Тааламдын ыраазычылыгы үчүн жасалган кайрымдуулук иштери салтка айланып калгандай. Мен билгенден Ассалам фонду бери жак 10 жылдан бери традиция болуп калды. Ушинтип жыл сайын Кыргызстандын баардык жерлеринде жылда Курман айт сайын курмандык чалышат. Карып мискиндерге, жетим жесирлерге, баягы жылуу этке, ысык шорпого муктаж болгон адамдардын баарына ошо жеткиргенге аракет кылышат, калыс бөлүштүрүшөт. Мында кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн, берешемдиктин символу катары Ассалам фондунун аткарып жаткан иштерине 10 жылдан бери күбө болуп келатабыз да. Бүгүнкү Курман айтыбыз маарек болсун. Чалынган ар бир курбандыгыбызды Алла Таалам Ибрахим пайгамбарыбыздын курбандыгындай кабыл этсин. Окулган Курандар өз дарегине жетсин.